Assalamu alaikum dostlar. Daha bir жалгыз turgan үй çıktı. Bu жерде bir kemper жашайт экен. Ушул айылда эле чоң фермерлер бар, жумуш бар. İштейм десеңиздер, албетте фермерге барып, складтарга жумушка кирсеңиздер болот. Ал дагы сезонный работа болот. Мал кармаш эмес, баягындай эгин-тегин кылган адам чоң фермер экен. Dostlar, şunday kar basıp kalgan. Momca kardı karasanızlar. Babuşka жашайт экен. Өтө чоң үй экен, жалгыз турган, кирпичный. Жакшы салынган экен, бирок. Участкалары центральный көчөгө жайлашкан. Кошунасы үй момундай сайдик менен урулган. Бул кирпичный, толугу менен кирпичный үй экен. Мурунку совет доорундагы декор. Декоративная штукатурка деп коет. Терезелери пластик менен болгон. Хозпостройка болгон. Участкасы өтө чоң. Участкасы 30 сотиктей бар. Сарай, гараждары бар экен, банялар бар экен, загондору бар экен, достор. Мындай айтканда насосный скважинасы бар экен. Үй сонун жерде турат экен, сонун участкасы бар экен. Чоң экен участкасы, достор. Мына бүт сарайлар, сарай экен. Достор, мондай чоң килтеген жери менен үй сатылат экен. Ушул 25-30 сотиктей жери чыгат экен. Артында дагы бош жерлер бар экен. Чыгып кетиш жөн эле мал кайтарганга өтө оңайлуу экен. Мына кошуналары кармайт экен. Тетигине навоздорду түшүрүп, кенен эле артынан кирип чыгышса болот экен. Боковой мына жерде жол бар экен. Алдыда жол бар экен. Достор, участкасы өтө чоң, мына банясы бар экен. Хозпостройкалары бар. Хозпостройкалары бар экен. Хозпостройкада мал сал кармаганга өтө оңайлуу бар экен. İçine kiriş hazır. Mende мүмкүнчүлүк жок. Көптөн бери кемпер бабушка иштетпейт экен. Үй момундай мынакей достор. Үйдүн кебетеси сыртынан бир эле актап койсоңуздар болду. Себеп мынау ылай шуак эмес, мурунку ушул совет доорундагы декоративный штукатурка мына. Көрдүңүздөр, бул ылай эмес. Мына жерде огород бар экен. Алдында огород бар экен. Бүт пластиктен салынган терезелер, момундай терезеси пластик экен. Бул конверт салынган килтеген чоң үй экен. Азыр ичине киребиз, достор. Анда бир тартып чыгабыз, ичиде кандай, акыбалы кандай. Достор, момундай чоң прихожкасы бар экен. Прихожкасы момундай 5 метр экен, мындай айтканда 2,5 метрге. Ушул прихожкасы конверт үйгө салынган экен. Мына дядя, вас как зовут? Меня? Да. Сергей. Сергей көрсөтүп атат. Мына жерде кладовкасы бар экен. Улантыкечи, давай включите. Улантыкечи, кладовкасы, свети бар экен. Мынакей, достор. Эми ар баласы калышы мүмкүн. Эми бул эски түскүзү кимге керек? Ошол иштетет аны. Давайте пройдем домой. Үйдүн ичи мындай экен акыбал. Мындай спальный комната бар экен, достор. Биринчи киребиште сонун спальный комната бар экен, уютный. Мындай сонун уютный комнатасы бар экен. Бул прихожка деп айтылат, достор. Мына чоң зал бар экен. Залды дагы өзүнчө бир мындай тартипке салып, монтип, обойлорду чаптап, пластик терезелерди коюп, мындай карниздерге сонун мындай тюлдөрдү илип коюп, үйдү өтө оңайлуу жашашка оңайлуу шарттарды түзүп коюптур, достор. Момундай дагы киребиште мына жерде дагы бир спальный бар экен. Мен айттым, бул конверт үй, өтө чоң конверт үй. Эми кемпер жашаса ушундай бир аз бардак болот. Бирок таза экен үйү. Таза. Мынакей, достор. Кааласаңыздар момундай эмелерге чейин калат экен. Мына жерде, достор, прихожкада Сергей отурат. Мына жерде кухня бар экен. Ох, мына печка бар экен. Достор, мынакей. Кухнясы 4 метр чамамда, биягы 3 метр, 3,5 метр. Мына жерде
печкасы углярка экен, отопление экен, печкадан насос турат достор, газ менен иштетилет экен. Бир гана минус биякта мынандай акыбал. Канализация коюш керек. Биякта канализация жок экен буларда. Септик куруп, канализационный яма салып, бияка суу, үйүндө дагы суу жок экен. Кемпир жашагандан бери суу алып келе элек экен. Жардамчылары жок. Баласы бар экен, бирок баласы бир аз ичкиликке берилген адам экен. Анча-мынча нерсени апасыга жардам бере албайт экен достор. Мындай айтканда, мына жер мынакей прихожка экен достор. Мына жерде баягы зал. Ал залдын тушунда көчө, баягы центральный ангарлар турган жер. Мына көрсөңүздөр болот, тиги ангарлар көрүнүп атат. Биздин машина көрүнүп. Сонун жерде жайлашкан. Алыңыздар достор, үйдү баасыны видеонун башында жазып коем, названиясына, атына, видеонун аты башталып, менин WhatsApp номерим байланышкан. Кимге кызыктуу болсо, достор, чалгыла. Азыр мен бул кемпирдин баасын угуп, ал баасы бул орто базардын баасына жакын келбесе түшүртүрүп, анан баасын жарыя кылып чыгарабыз достор. Саламатта болуңуздар. Өтө ыңгайлуу үй экен. Алыңыздар. Сиздер үчүн өтө ыңгайлуу. Бул үй шаарга жакын. Рубцов шаарына 10 мүнөт жакын жерде жайлашкан. Бул айылда мектеп бар, бала бакча бар. Жана шаарга барып таксовать кылып иштеп келсе болот достор. Азыр эле кышка келип көчүп келсеңиздер болот, жашап атат. Документтери тартипте, мен текширип көрдүм. Кандай десем достор, эгерде бүгүн эле көчүп келем десеңиздер, албетте үйдү сатып алып көчүп келсеңиздер өтө сонун. Кыш чыгарып, көмүрлөрү алып келинген, бүт бары бар, даяр. Аны эсеп менен чыгарып, сиздер үчүн сатууга чыгарыптыр бабушка. Достор, саламатта болуңуздар. Лайктан басып, суроолор болсо жазгыла. Комментарияга үй жаман болсо үй жаман деп жазгыла, үй жаккан болсо үй жакты деп жазгыла. Достор, көрүңүздөр.